Башка облустарга салыштырмалуу Талас облусунун Ордо боюнча оюнчулары өздөрүнүн мыкты чеберчиликтери менен белгилүү. Талас район Кара Суу айылында Калмурат Оразалиевдин элесине арналган Ордо боюнча облустук мелдеш өткөрүлдү. Ага 24 айыл 4 райондун командалары келип катышты. Калмурат Оразалиев убагында спорттун бардык түрлөрү менен машыккан. Ал шашки, шахмат, чуркоо, күрөш, футбол, улуттук оюндардан көкбөрү, Ордону жакшы өздөштүрүп, алдыңкы орундарга жетишкен. Анын элесине арналып жаткан турнир бул жолу алгачкы рет өткөрүлүп жатат. Бирок мындан арыда жылына өткөрүлүп турат дешет анын уюштуруучулары. Талас областында командалар Ордо оюну боюнча Ордо оюну пропагандалоо. Талас областынын айылдар аралык ынтымакты чыңдоо, карым катнашты күчөтүү. Калмурат доосубуз Ордонун бир нече жолку республиканын чемпиону, Кыргыз республиканын. Ордо оюнун билесиздер, Манас атабыз ойногон, Ордону баатырлар ойногон. Ордо оюн жөнөкөй киши ойногон эмес эле. Ошол доосубуз 35 жашында кайчып болуп кетти. Ошонун бейнесине атайын элесине арнап уюштуруп атабыз. Ордо боюнча оюн 2 айлампада өткөрүлүп, жаш курагына жараша кызуу оюн көрсөтүлдү. Калмурат Оразалиевдин жаркын элесине арналып өткөрүлүп жаткан турнирге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Бакыт Төрөбаев, Мирлан Бакировдор да катышты. Алар таластык Ордо боюнча оюнчулардын келечеги чоң экендигин белгилөө менен байгеге 15 000 сом салымдарын кошту. Ошо классташтар бизди конок катары чакырып, биз дагы мына ушу эл менен учурашып, анткени жакшы жөрөлгө ар жылы ушундай Ордо оюн өткөзөбүз деп атышат. Бул эң туура. Анткени жакшы улуу залкар инсандарды ар дайыма кандай бир чаралар менен, иш-чаралар менен эстен чыгарбай, мындай алардын элесин жакшылыктарын айтып берип, бул жерде дагы элдин ынтымакка чакыруу, элдин биримдикке чакыруу, ушул спорттун үстүндө жакшы дошчулук болот деп эсептейбиз. Ошон үчүн биз да ошого тилектешпиз. Талас областынан мыкты инсандар чыккан, мыкты спорттун чеберлери, ишкерлер чыккан. Учукур эмес, мындан да уланат деп мен ишенем. Кыргызстандын кайсы булуң бурчу болбосун, бул кыргыз эли. Тамыры бир, тарыхы бир, карым катнашы. Мына ушундай мыкты, стандарттуу Ордо оюн өтө турган жерлер курулат деген ниеттемин. Мен бир топ областтарга бардым. Бирок Талас областында ошо айрыкча Ордо оюнун негизги мындай бир Ордосу десем дагы, булагы десем дагы жаңылышпайм. Оюнга Калмурат Оразалиевдин жакындары, замандаштары катышып, бул жаш спортчунун кезинде спорт тармагына кошкон салымдары туурасында сөз кылышты. Баарыңыздарга чоң ийгилик каалайм, жакшылык болсун. Мен балабыз жөнүндө сөз айтсам, балада айтып кетти, 80-жылы ушу 2-апрелде төрөлгөн. Кичинекейинен спортко шыктуу болду. Физкультурныйга өтүп, бир себептер менен окубай калган. Ушу кичинекейинен баштап волейбол ойноду, футбол ойноду. Анан кийин көпкө тартып жүздү, көп медалдары бар. Көрдүңүздөр сүрөттөрүн, өзү таланттуу, жакшы бала эле. Ордо боюнча оюн кызуу өтүп, мыктылар кубок, медаль жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Ушул эле күнү Талас району Сасык Булак айылында болсо, волейбол боюнча Кыргызстандын биринчилиги да болуп өттү. Ага облусубуздан жана өлкөбүздүн башка аймактарынан жана да коңшу Казак мамлекетинен спортчулар келип катышты. Аталган турнир бир туугандар Замирбек жана Сабырбек Абдыкеримовдордун жаркын элесине арналып өткөрүлдү. Оюнга жалпысынан 15 команда катышты. Анын расмий бөлүгүндө ага келген конокторго сөз берилип, Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев турнирдин байге фондуна 30 000 сом каражат берди. Волейбол боюнча Кыргызстандын биринчилиги да кызыктуу оюн менен коштолду. Бул күнү аталган райондо спорттук бир катар оюндар өтүп, дени сак жашоо образы таңазаланды. Төшкүччү айылы Жалал-Абад шаарынын карамагында. Аталган аймакта 312 кожолук түтүн булатат. Алар жазын келиши менен дасторкон жайып, өлкөдө жаратылыш кырсыктары болбой, эл жердин амандыгын тилеп тилөө өткөрүштү. Айылда жашап, көзү өтүп кеткен маркумдардын арбагына багыштап Куран түшүрүшүп, атайын аллея тургузушту. Мына ушундай самалыкта чогулган эл менен кезиккенге келген эл өкүлдөрүнүн суроолору берилип, жооптор алынды. Төшкүччү айылы шаарга карагандыктан, жакында өзүнүздү тараткан шаардык кеңештин депутаттары тууралуу сөздөр жүрүп, Өнүгүү прогресс саясий партиясын саясий оюн жараткандардан алыс болууга чакырып, ийгиликтерди каалашты. Ел кызматына өзүңдүн кызыкчылыгыңан жогору койгонуңа Алла ыраазы болсун. Анан ошол жанагы азыр мүрзөлөрдүн алдына биз балдар аллея түздүк да. Ошо карыялардын аллеясын түздүк биринчи жолу. Ал жерге 38 чоң неме жанагы арчалар дегип, чоң варата мындай дарбазаларды куруп өзүнчө жаңы неме алган.
Андан соң депутат Бакыт Төрөбаев балалыгы өткөн Орто Азия айылына барып, жергиликтүү калк менен жолугушту. Айыл аксакалдары, апалар жыйналган бул жыйын өзгөчө өтүп, айыл үчүн жасаган эмгектерин тизмектешип, кыргыз эли үчүн аткарып келе жаткан жумуштары үчүн сыймыктанышаарын жар салышты. Бул айылда балалыгынын издери калган. Эл үчүн жасайм деген аруу максаттары ушул айылда түптөлө баштаганын айтып, алдыда кыргыз мамлекети үчүн жасай турган жумуштары арбын экенин баса белгиледи. 27 февралда 2012 жылы биз Жалал Абад шаарында ДК Дом культурада биринчи МТС ачканбыз. Мына бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча биз эртең мына Лейлеге кетип атабыз. 59-чу МТС ачылып атат. Биз шайлоонун астында 60 МТС ачабыз дегенбиз. Мына эртең Лейлекте 59 болот. Алдыда президенттик шайлоо өтөт. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев да бул жарышка аттанганы белгилүү. Мындан улам айылдаштары ак батасын берип, тилектеш экендиктерин билдиришти. Биздин көз алдыбызда чоңойгон жигит мына азыр эресеге жетип, ушундай чоң казатка чыгып отурат. Бизге чоң бир сыймык өзүбүздүн балабыз президенттикке атсалышып атса. Ошон үчүн бардыгыбыз жапатырмак, кайсыл жерде болсо да колдошубуз керек. Жаз жаңылануунун, талаа жумуштарын тездетүүнүн убагы. Мындан улам саясат менен алектенгендер Бакыт Төрөбаевден үлгү алууга чакырып, айыл эли менен жеринен жолугушларды өткөрүүнү сунушташты. Элет эли мал жана айыл чарбачылыгы менен гана үй бүлөлүк кирешелерин толтурганын эске алуу менен айылдыктарга бийликтин өзгөчө көңүл буруусун айтышты. Ал эми Бакыт Төрөбаев жана Мирлан Байкеров эл менен өзгөчө дыйкандар менен жолугушууларын Баткен жана Ош облустарында улантышууда. Өнүгүү прогресс саясий партиясы айткан убадасын аткаруу менен дыйкандардын жумушун жеңилдетүүдө. Буга чейин аталган партия 61 МТС ачууну убадалаган болсо, кезектеги 59-чу МТС Баткен облусунун Исфана шаарындагы Самат айылында ачылды. Биздин партия идея көтөрдү. Биздин партия ушу идеяны аягына чейин чыгарып келет. Бирок 60 МТС бул Кыргызстан үчүн аз экен. Биз ушуну жазып атканда 500-600 деп айтсак болот эле, бирок ушундай биз чочуладык. Эгерде көп айтып койсок, аткара албай калсак, анда эл бизди калпычы деп айтат деп ушундай коркконбуз. Бирок биз азыр өзүбүзгө план койдук. 60 эмес 120 МТС ачабыз деп план койдук. Самат айылында 1700гө чукул эл жашайт. Айылдыктарды түйшөлтүп келген маселе дал ушул дыйкан чарбасына керектүү техникалардын жоктугу эле. А бүгүн болсо элет элеңсеген жаңы техникалык шаймандардын келүүсү тургундардын жашоосун алда канча жеңилдетип, дыйканчылыкты өркүндөтүүгө шарт түзүлүп калды дешет. Bizde buga чейин бул Самат айылында техника болгон эмес. Бүт барлыгы бирден экиден болгон, бирок эски болгон. Азыр буюрса бизге жакын техникалар келди. Бизге айылга ушул Самат айылга эң жакшы жардам, жеңилдик болуп калды. Союз мезгили ыдырагандан бери Кыргызстанда айыл чарба жааты бир топ төмөндөп, айыл чарбасы көңүл сыртында калган тармак катары белгилүү. Мындан улам Өнүгүү прогресс саясий партиясынын башкы планы айыл чарбачылыгын өркүндөтүү, айыл чарба продукцияларын кайра иштетип, дыйкан жазда кетирген чыгашасын күздө түшүм жыйноодо актагыдай болушу шарт. Союз таркагандан кийин айыл чарба продукциясы ички дүң продукциянын 32% түзүп келген. Мындайча айтканда 3/1 бөлүгүнүн мамлекеттин өндүрүшүн түзүп келген. Бүгүнкү күнү ал пайыз 12ге түштү. Миллиарддаган жоготуулар, миллиондогон айыл чарба продукциялар жоготуу болду. Айыл чарба тармагынын өспөй жаткандыгынын себеби бул албетте техникалардын жетишсиздигинен улам айдоо аянттары бош калгандыгы. Эгерде керектүү техникалар менен дыйкандарды камсыз кылып турса, анда буга окшогон көйгөйлөр жаралмак эмес. Эми Өнүгүү прогресс саясий партиясы 60 МТСти жакынкы күндөрү Сузак районундагы Барпы айылында ачаарын билдирди. Ал эми 61 МТС болсо Аламүдүн районунда болоорун белгиледи. Бул менен гана токтоп калбастан аталган партия 120 МТС ачып берерин калкка убадалады. Бүгүнкү күн тартибинде 5 маселе бар.
Аталган конференцияга Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынан 500-ден ашуун делегаттар катышты. Аймактардагы өзгөчө элет жериндеги көйгөйлөрдү чечүү жолу сунушталды. 5 маселе көтөрүлгөн. Алар орчундуу деп табылып, кызуу талкууну жаратты. Айыл чарба тармагына басым койгон өнүгүү прогресс саясий партиясы дыйкандар менен тыгыз байланышта иш алып барууну улантышаарын айтты. Жарык шаар боюнча мына сиздер жакшы билесиздер, биз Бишкек шаарында жарык шаар программа киргизгенбиз. Аябай жакшы программа болду. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары 380 миллион сом жарыктандыруу боюнча долбоорго бюджет киргизди. Азыркы учурда биз сураштырсак, бизде 23 шаарда бизде фракцияларыбыз бар. 7 толкун, анын ичинде аймактарга көңүл буруп, социалдык экономикалык жактан талапка жооп бергидей өсүш алып келүү планы белгиленди. Өлкө билимдүү жаш кадрларга суусап турат. Мындан улам жаштардын коомдук ордун көтөрүп, мыкты адискөй жаш кадрларды даярдоо талапка ылайык болуп жаткандыгы айтылды. Мага 7 толкундун аялдардын проблемалары мага аябай жакты. Баягы аялдар бул коомдо чоң зор экен. Аялдар эми өзүнүн ден соолугун караш керек экен, ден соолук тууралуу да эмес чоң экен. Бала бакыран чоңойтуш үчүн да проблемалары мага аябай жакты. Кыскасы 7 толкундун. Аталган партия кадр даярдоо, билим берүү тармагына да басым жасоону убадалады. Кесибинин мыктылары өз жумуштары менен алектенбей, чет өлкөдө болбосо жумушу жок жүргөндүктөн кадр тандоодогу чабал көрүнүш өлкөгө зыянын тийгизип жатат дешет мындагылар. Ал эми эл өкүлдөрү Бакыт Төрөбаев жана Мирлан Бакировдор бул жаатка көңүл бураарын баса белгилешти. Убактылуу кандайдыр бир кыймылдарга жана башкаларга колдонуп, ошондон карабай койгончулар жок эмес. Ошондуктан биздин конкреттүү программабызда бул резерв кадр, жаштардын арасынан резерв кадр түзүп, аларды келечекте колдоо. Аталган партия жөн гана кооз сөздөрдү айтуу менен элге убада берүү эмес. Бүгүнкү күнү эл таза иштеген кадрларга муктаж экенин партиянын өкүлдөрү айтышты.